slowing down. Менин атым Зарылбү, Токтогул шаарынан келдим, шаарчасынан. Исамамбетова Зарылбү, Көчөрбайым. Мен эми Россияда иштеп аттым эле, Москва шаарында. Анан эме жер участок алсамбы деп ойлонуп аткам, анан ушул бир ипотека ойма келип кетип, YouTube'га кирип эме кылып эле жазсам, биринчи очередь келечек чыкты. Анан ошону эле сразу ачып эле ошол боюнча эле эме болуп кеттим. Ошол. Мен эми бир көрдүм, кайра бир кайталап, дагы бир көрдүм, анан эми жакшы вариант экен деп ойлодум. Эч кандай бир коркуп сезим деле болгон жок бирок мен. Болот экен, чыныгы эле окшойт деп эле сразу ишенип эле эме кылдым. Мен биринчи ушул өзүм келе албай эжемди эме кылдым эле, ал келип 18 сентябрда очередке турган. Меники бир 5 февралда эле очередим келип калды да. Мага да плюс-минус 6 ай деген болчу, бирок 4 ай, 5 айда, 4 ай 5 күндө эле келип калды да. Өзүм бул убакыт чейин мен өзүм Москвада жүрүп, анан жылдырып койдум, өзүм келем анан кийин ошондой эме кылам деп. Өзүм жылдырып койдум да. Мен 2 миллионго жазылгам. Ошонун 25% болобу 500 000, анан жана вступительный 580 000 бердим. Мындан кийинкиси 14 500 болду. Ошол үстүнө 12 500 экен, анан 2 000 үстүнө кошуп. Башында келгем, анан биринчи үй алып келдим, кичине болбой калды. Анан бул экинчиси. Анан эме тандагым себеби жаңы үй экен. Анан астында ушундай природасы бар экен. Карачаевская роща деген асты, зеленый, анан тынч район экен, ошо жаңы үй. Өзүмө көңүлүм аябай жакты. Ошону алдым. Мен барып сүйлөшүп, анан ушундай келечек корпоративден алып атам десем, адил өзүндө кабары бар экен. Түшүнүп эле мейли деп эле, анан ошол боюнча эле эч кандай эме болгон жок бизде. Проблема вообще болгон жок. Ынтымакташып эле, эсептешип. Ошо мен деле жазылып атканда деп эле эме деп коркушат экен да. Сен биринчи алчы, анан кийин биз барабыз деди эле. Эми алар менен мен канча адамдар менен иштешем. Эми ушул эмебизди көрсө аларды ишенет да, мен алар менен дальше эле иштешип жүрөм. Анан ошол, анан алар дагы мени көрүп алып ишенип эле калышты. Ошол. Ооба, чогуу иштешип аткандарымды көрдү да, мен ушул жака эме кылып атканымдычы, анан алганымды дагы көрүп атышат, бүт эле ишенип эле калышты. Биринчи сен алчы, анан кийин барабыз деп атышат эле. Үйүмдөгүлөр болсо коркушат экен. Алар түшүнбөй каяктан баштадым. Анан азыр аябай сүйүнүп калыштылар кайра. Ушул эле учурда сиз, менин түшүнүгүм боюнча, сиз онлайн түрүндө турган окшойсуз. Ошол эле Россияда жүргөндөр дагы бизге жазып атышат, кандай кылып катталабыз, өзүбүз баягы Россияда элек дегендерчи. Сиздин ошо катталууңузду толук кандуу бир акыркы кылып айтып берсеңиз, толук кандуу кандай кылып катталдыңыз эле, кантип жүргүздүңүз бул процессти? Ошо Россияда жүргөндөргө кызык да болчу. Мен өзүм Россияда иштеп аткам, анан эжеме звонок кылдым, ушундай корпоратив бар экен деп. Анан ал өзүнүн паспорту менен Токтогулдан келди. Жанагы кредитный история алып келди. Бир күндө эле очередке туруп кетти. Анан бизди жанагындай очередке тургузганда онлайндан карап турап кетсин. Анан ошентип эле болду. Анан өзүм келдим, кайра эжем мага жана арыз. Борки справкада калбадыңызбы? Кимшең. Ооба. Эжеңизге сиздин атыңыздан берилет экен. Жок, ал өзүнүн атынан келип очередке турду да. Сиз очеред алмашуу болдуңуз. Анан ал өзүнүн атынан очередке турду, өзүнүн паспорт менен, бүт өзүнүн эмеси менен келди. Паспорт, анан ошо кредитный история эжем атынан болду. Мен келдим, просто эме эжемен мага өтө турган эжемен тил кат алдым да. Ала берсин, бул сиңдим, мен бир тууган сиңдим. Ала берсин, мен эмемин деп ал кагаз түрүндө жазып берди. Анан мага сразу эле өзүм өттү да. Кыйынчылыкка турган жокпу бул маселеде? Жок, просто эме үй издеген аябай эле кыйын болот экен. Жок, ушул баягы бири-бириңерге очеред өткөзүп берүүбү? Жок, ал эч кандай эме болгон жок.